Анара менен Алтынбек Казакстандан болот. Алар өмүр бою бактылуу бекем үй бүлө жөнүндө кыялданышкан. Экөө үйлөнүп абдан бактылуу болушкан. Бирок алардын эң негизги кыялы орундалган жок. Алардын үйүндө кичинекей баланын күлкүсү жетпей жаткан. Убакыт өткөн соң алар ушул себептен кейий башташты. Анткени алардын жашына жеткен досторунун балдары бар болчу. Биз абдан кейидик. Мындай болуп калат деп ойлогон эмеспиз. Биз шыр эле балалуу болот экенбиз деп ойлогонбуз. Анткени досторубузду карасак, алар бир эмес, 2-3 балалуу болуп калышкан. Бизде эч нерсе болбой жатты. Мен кейип, о Кудай, чын эле баласыз калабызбы деп көп ойлодум. Мен үчүн бул абдан коркунучтуу болду. Анара күйөөсү өкөлөп доктурларга кайрылды. Мен 2 жолу текшерилдим. Гинеколог мага эндометриоз деген диагноз койду. Бул оору тукумсуздукка алып келет деп айтты. Акыбалдуу күйөөсүнүн оорусу кыйындатты. Ага простатит деген диагноз коюшту. Гинеколог мага сен боюңа бүтүшү мүмкүн да эмес деп айтты. Бул жаңылык жаштарды шок кылды. Алар эч качан бактылуу ата-эне боло албайт экенине ишене алышпай жатты. Мен ошол поликлиникадан талкаланып эле чыктым. Мен өзүмдү бир кем аял сезип, абдан ичимден өзүмдү бир сынык жана басынган аял сезип жаттым. Анарага дарылоо курсун жазып беришти. Ал кичинекей болсо да үмүткө жабышып, докторлордун айткан бардык сунуштарын кылып жатышты. Бирок жыйынтык болгон жок. Мен дайыма боюма бүтүп калды бекен деген үмүт менен тест алып жаттым. Бир аз эле башым ооруп же жүрөгүм айланса эле, мен чуркап барып тест жазачым. Мен кайрадан көңүлүм калып, чөгүп, депрессия болуп, кыйналып жаттым. Мен дагы колумду таштап койдум. Бул жерде докторлордун да алы келбейт экенин түшүндүм. Бизге эч ким жардам бере албаганына мен көңүлүм калып калды. Мен балдар аянтчасынан өтүп бара жатып, балдары менен жүргөн апаларды көргөндө, мен эч качан бул бакытты башымдан өткөрбөймбү деп ойлочумун. Мен үмүтүмдү Кудайга кана койдум. Кудай гана жардам бере алат деп жаттым. Биз түз эфирди көрүп, апостолдун окутууларын укканда, ал айткан сөздөрдүн баары биздин жүрөккө тийип жатты. Кызматчылар чыкканда, элдер күбөлүк айтып жатканда, алар тирүү Кудай тууралуу айтканы бизге үмүт берди. Ишеним отун күйдүрдү. Возрождение телеканалын көргөндө, Анара күйөөсү менен чогуу Гарамайсия колледжинде Кудай кереметтүү түрдө адамдардын тагдырын өзгөртүп, каргыштардан бошотуп, айыкпас оорулардан айыктырат экенин билишти. Жубайлар ошол жерде алардын жашоосунда өзгөрүп, кыйнууларына жооп алабыз деген ишеним менен келишти. Кудай, мен сага болгон жана колледжге болгон үмүтүмдү, ишенимимди алып бара жатам. Ал жактан айыгып боюма бүтөт деп сыйынып жаттым. Мен колледжге Кудай бизди баталайт, керемет болот, аялымды боюна бүтөт деген үмүт менен бардым. Жүрөгүбүздөгү үмүт менен бардык. 2015-жылы Анара жана Алтынбек Казакстандан Украинага Гарамайсия колледжине келип, колледжге келгенде мени ыйык рухтун атмосферасы, ыйык рухтун келгени жана ичимдеги болгон тынчтык мени таң калтырды. Мен өзүмдү бактылуу сездим. Мен колумду көтөрүп туруп, мен ушул колледжге келгениме, ушунчалык майлоо жана ыйык рухтун жакын болгонуна ыраазычылык айтып жаттым. Пастор Виктория Мунтяндын сыйынуу убагында Анара ыйык рухту тийгени сезди. Кымбаттуу ыйык рух, сенин күчүң бүгүн шайтандын бардык планын талкаласын. Сенин майлооңдон бүгүн бардык кишендер талкалансын. Исан каны менен. Азыр айыгуу алып жаткан адамдар бар. Пастор Виктория тукумсуздуктун рухун талкалай баштады. Бир аялда тукумсуздук каргышы бар болчу. Так азыр талкаланып жатат. Исан ысымынан.
Ошол сөздөрдү айтаар менен мен бошоно баштадым. Мен күткөн эмесмин. Мен катуу кыйкыра баштадым. Менден бир нерсе чыгып жаткандай болуп жатты. Менден бир түрү нерсе чыгып жатты. Мен бошонуп ошон сездим. Мен коркуп кеттим. Өзүмдү жоготуп койдум. Мен мындайды көргөн эмесмин. Азыр ыйык рух бирөөгө себебин ачып жатат. Көшөгө чечилип, ачылыш келип жатат. Сенин жашооңо бул нерсенин эмне келгенин көрүп жатасың. Ошол нерсе Иса ысынан талкаланып жатат. Мен баарын эстей баштадым. Врачтарды, диагнозду. Мен бул жөн эле оору эмес, рух экенин түшүнө баштадым. Менден тукумсуздук чыга баштады. Кымбаттуу ыйык рух, суранам сенден. Күчүң менен тий, күчүң менен тий, күчүң менен тий. Бүгүн үй бүлөдө болгон баардык каргыш талкалансын. Исанын ысымынан, Исанын ысымынан. Азыр Кудай менен сүйлөш. Кудай менен сүйлөш. Көзүңдү жум. Кудай менен сүйлөш. Сенин ичиңде балким катылып жүргөн нерсе азыр чыгып кетсин. Кудай, эгер сен бизге ата-эне болуу бакытын сезгенге жардам берсең, бизге бала берсең, мен сага сөз берем. Ошол баланы жатынымдан сага арнайм. Ал сага кызмат кылат. Ал биздики эмес, сеники болот. Ал сага кызмат кылат дедим. Ыйык рух, суранам сенден. Азыр биздин жүрөктү жана акыл сезимибизди эң жакшы нерсени күтүүгө толтур. Биздин үй бүлөдө эң жакшы нерселерди көргөнгө жардам бер. Биз үй бүлөбүз тууралуу ойлонгондо, биздин жаныбызда жана ойлорубузда жарык күйгөндөй болсун. Эң жакшы ойлор, эң жакшы ойлор. Ошол учурда Кудай чукумсуздуктун каргышын талкалаганын сездим. Менин аялымдын жакында боюнда бүтөт деген ишеним келди. Гарамайсея колледжинде Кудай Анара менен Алтынбектин үй бүлөсүндөгү тукумсуздуктун каргышын талкалады. Колледжден 2 ай өткөндөн кийин аларды көптөн бери күткөн жаңылык күтүп турду. Биз ушундай майлоодо келдик. Биз ушундай ишенимге толдук. Биз Кудайга кызмат кыла баштадык. Биз элдерге Кудай тууралуу айта баштадык. Үй бүлөлөргө кызмат кыла баштадык. Мен боюмда бар экенин билдим. Мен ушунчалык бактылуу болдум. Менин боюмда бар деп кыйкырып сүйүндүм. Бул сөз менен айтып бере албай турган бакыт болду. Менин аялымдын боюнда бар экенин билгенде көзүмөн жаш акты. Анткени бул бизге ушунчалык күткөн бала болчу. Менин бактымда чек жок болду. Бүгүн жубайлар абдан бактылуу. Алардын аяк кыялы орундалып, алар ата-эне болушту. Алар да уул төрөлдү. Анын атын Арнур коюшту. Биз анын атын Арнур койдук. Казак тилинен которгондо жарык алып келүүчү деп которулат. Биз абдан бактылуубуз. Анын чоңоюп жатканын көрүп, анда ушунчалык сүйүү көп. Бала деген Кудайдан болгон сыйлык. Балам мени ата деп чакырганда, мен жүрөгүм бакытка толот. Бул нерсени мен абдан көп күткөм. Мен биздин Кудайга анын сүйүүсү жана мээрими үчүн ушунчалык ыраазымын. Мен Кудайга биздин апостол жана Виктория үчүн ыраазымын. Алардын өзүн Кудайга арнаганы үчүн, алардын арноосу аркылуу көп жашоолор өзгөрүп, тагдырлар өзгөрүп жатканы үчүн ыраазымын. Өзүнүн күчүн көрсөтүп, бизди тукумсуздук рухтан бошоткон ыйык рухка рахмат. Бүгүн биздин сонун Арнур деген балабыз бар. Бул жакшылык алып келүүчү жакшы кабарды куткарала элек адамдарга таратат. Адамдарга үмүт, бакыт, кубаныч алып келет. Арнур биздин бактыбыз, биздин келечегибиз. Биз аны менен сыймыктанган сайын сүйүнөбүз. Мен Кудайга ыраазымын жана бизди эч качан Арнур Кудай жиберген бала жана ыйык рухтун жарыгын таратыш үчүн төрөлгөн бала экенин унуттурбашын мен суранам.